чегара тилкелеринен толук бойдон оор техникаларды, чегарачыларга тиешелүү эмес курал жарактарды жана адамдарды алып кетүүгө. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир мамлекет өзүнүн ошол конфликтке чейинки ээлеген гана жерин ээлеп калуу. Kimdir biri kaysidir bir memleketin teritoriyasına kirip ketken bolsa, ошол жерден tez aranın içinde adamların, asker teknikaların, jana asker adamların çıgarı boyunca. Bu ekinci. Üçüncüden, ушул protokoldorun atkarılışı boyunca, то есть ушул жогорку пункттардын atkarılışı boyunca комиссия түзүлүп, ал комиссиялар жерлеринде биз жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди териштирип, карап жана чечип турат. Кайсы бир маселе чечилбей атса, же болбосо бир туура эмес чечилип аткан болсо, мага ошо Кыргыз мамлекеттик чегара боюнча комиссиянын төрагасы мага жана ГКМдын башчысы Ятимовго, Тажикстанга түздөн түз байланышып, биз оперативдик иштерди жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде мына кече түнкү саат 3-те ушул протокол кол коюлду. Бирок бул протоколдун иштеши буга чейин эле башталган. Ошонун негизинде мына түн жакшы өттү. Эч кандай бир да жерде ок атуу же ызычуу же кайсыдыр бир укук бузуулар болгон жок. Бүгүн кечке дагы эч нерсе байкалган жок. Кудайга шүгүр, мындан ары ошол протоколдун негизинде мамлекеттик бардык органдар, чегара тилкесиндеги чегарачылар, коопсуздукту караган милиция органдары толук бойдон иштей баштайт деген ойдобуз.